Саламатсыздарбы, бүгүн биз жан жаныбарлардын бизге берген пайдасы деген темада сабак өттүк. Алгач окуучулар күн сайын жасап жүргөн көнүгүүнү аткарышты. Бул бөлүк балдардын көңүлүн сабакка бурууга, активдүүлүгүн жогорулатууга жана маанайын көтөрүүгө багытталды. Андан соң негизги темага өттүк. Окуучулар жан жаныбарлардын адам жашоосундагы оорду жана пайдасы тууралуу кеңири маалымат берилди. Мисалы, тоок баксак анын этин жана жумурткасын пайдаланарыбыз айтылды. Жумуртка пайдалуу азык, ал эми тооктун эти адамдын ден соолугу үчүн маанилүү белок булагы экени түшүндүрүлдү. Уй багуу аркылуу сүт аларыбыз. Сүттөн айран, каймак, сары май сыяктуу улуттук азыктар жасаларын белгиледик. Ошондой эле кой, эчки сыяктуу малдар эт, сүт жана жүн берерин айтып өттүк. Жаныбарлар адамдын тиричилигинде негизги байлык жана эмгектин үзүрү экени баса белгиленди. Практикалык бөлүктө балдарга уйдун сүрөтү түшүрүлгөн кагаз 4 бөлүккө бөлүнүп, пазл түрүндө таратылды. Ар бир окуучу өз алдынча чогултууга аракет кылды. Көпчүлүк балдар тапшырманы өздөрү ийгиликтүү аткарышты. Ал эми кээ бир балдарга жардам көрсөттүк. Бул иш-аракет балдардын логикалык ой жүгүртүүсүн жана кол моторикасын өнүктүрүүгө шарт түздү. Кийинки сабактарда дагы пайдалуу темалар менен жолугушканча аман болуңуздар.